Атабыздан, Романның ырчулы аталарымыздан қалған ұлы өнер, ұлы елге құт болсын. Мен ұшыл айтыс ұйыштырушы өте қиында, ең бірінші егеменділік алғанда мұны Амантай өкөбүз жанагы легендарный айтышта ең кенжебиз Амантай, андан улуураак биз Майра Керим кызы Абдулда болуп ошо чоң айтышка биз катышканбыз, аксакалдардан акбат алганбыз. 94-жылдан бери жака айтыш өнөрүнө башымды сайып, актаңдай деп түзүп, алгачкы буларга ошто эл аралык чоң айтышты биринчи ошто уюштуруп, мына Амантайлар жанагы мүйүздөн белек көтөрүп келди. Ошол белекти биз алтын комузга чыгардык. Ошол элге кут болсун. Анан бул жерде ошол Мегаком компаниясы, Бакай банкка, Шорого айрыкча эң негизгиси бул жерде уюштуруучу Бакыт деген иниме, Наргиза деген карындашыма терең ыраазычылык билдирем. Аман болуңуздар. Ал эми жаштарга, акындарга айта турган бир гана тилегим. Бул нерсе биздин ата-бабабыздан калган нерсе. Кыргыз элибиз баалуулуктары менен ушундай өнөрү менен түгөлүк сакталган эл, элдик озеки чыгармачылыгы менен сакталган эл. Мен ойлойм, Муратбек ага, биз баалуулугубузга кайра кайтып келе атабыз. Ушул өнөр аркылуу биз дүйнөгө дагы бир рет элдин элдүүлүгүн сактай алабыз. Анан акындарга бир айта турган тилегим, жаштарга, эң аксакалы менмин азыр бул жерде. Жаштарга айта турган тилегим, азыркы заманбап ушул курултай айтышы заманбап болсун, ушундай бир жаштарды тарталы деген тарызды уюштуруп атасыздар. Ал нерсе жаштарга жакшы, бирок негизги салтуулукту сактагыла балдарым. Ошону менен нарктуубуз, ошону менен салттуубуз. Бул айтышты мен Бакыт менен Наргизага айткан өмүрүңөр узун болсун. СССРдин эл артисти Залкат Кинөрөссөн Болот Шамшиев менен биз ошто дал ушул акындарды чакырып ушундай айтыш өткөргөнбүз. Мына Максуда Жаныбеков олтурат, ошондо бизге эл-терде директор болгон. Ушул салтты улапсыңар, ылайым түбөлүгү түз болуп, далай элек айтышыбыз, өнөрүбүз жамыра берсин, бар болсун. Бардык бул жерде ушул наам алган, сыйлык алган балдарга ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат Абдулеге.